Салам достор, сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн мен сиздерге сары майды кантип сызгырат, мына ушуну көрсөтүп берейин деп чечтим. Бул жерде кадимки күүгө бышып алынган сары май. Сары май негизи май жана июнь айларында сап-сары болуп карынга салынат. Ал эми калган мезгилдерде болсо бир аз агышыраак болуп калат. Бул дагы азыр кышкы май болгондугу үчүн бир аз агышыраак. Алгач кызып турган казанга сары майды салабыз дагы эригенче күтө турабыз. Андан кийин аны тынымсыз аралаштырып турабыз, антпесек толтоосу астына жармашып калышы мүмкүн. Улам аралаштыра берген сайын май кайнап чыгат. Ал эми кайнап чыккандан кийин даяр болорго жакын көбүктөр пайда боло баштайт. Көбүктөр улам майда көбүктөргө айланат, аппак болуп. Ошол учурда сары май даяр болгон болот. Азыр мына көрүп турганыңыздардай бизде улам көбүргөнү көбөйүп жатат. Мына бул сары майыбыз сызгырылып даяр болуп калды. Эми оттон алып түшүрө берсек болот. Даяр болгон майды оттон алып, көбүктөрү бир аз пасайганча дагы аралаштырып турабыз. Андан кийин башка идишке которуп күйүп алабыз. Антпесе казан ысык болгондуктан толтоосун күйгүзүп жибериши мүмкүн. Бул болсо кадимки каймактын сызгырылган түрүнөн көрсөтүп берейин дедим. Бул каймак кадимки. Муну дагы ошол сары май сыяктуу эле аралаштырып турабыз. Негизи каймакты эки түрлүү жол менен май кылып алса болот. Биринчи жолу мына ушул каймакты кол менен аралаштыра берсе, кадимки күбүнүн майына окшош сары май болот. Ага тузду кошуп жей берсеңиздер болот. Ал эми экинчи жолу болсо, ошол сары майды казанга салып сызгырган сыяктуу эле сызгырып алабыз. Каймактан толтоо бир аз көбүрөөк чыгат, анан даамдуураак да болот. Каалагандар татымына жараша бир аз шекер салып, толтоосун өзүнчө бөлүп күйүп алса дагы болот. Анан өтө катуу кызартпай, бир аз агышыраак кылып, өзүнчө бөлүп алса дагы аябай даамдуу, жегенге жагымдуу болот. Бул дагы сары май сыяктуу качан гана майда көбүкчөлөрү пайда болуп, бетине чыгып баштаганда даяр болуп эсептелет. Толтоосу көбүрөөк болгон үчүн бир аз даяр болушу, 1-2 мүнөткө көбүрөөк болушу мүмкүн. Баса китеп окуган сымал айтат экенсиз дегендерге, китептен окуган деле жокмун, жазып деле албадым. Ушул тартылган видеого карап, комментарий берип кетүүгө аракет кылып жатам. Бар билгенимди сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Кудай буйрса, жай мезгили болсо, карынга салынган майды дагы көрсөтүп берем деген ниеттерим бар. Мына каймагыбыздын дагы майы даяр болгону калды. Бир аздан кийин даяр болот. Башыда айтып өткөндөй эле, муну өтө көп отто кармоого болбойт. Майдын түбүндөгү толтоосу түсүн алтын түскө карай өзгөртүп баштаганда эле оттон алып, башка идишке которуп алганыбыз макул. Мен банкага куям деп, бир аз муздатам деп отуруп күйгүзүп алдым. Мына даяр болгон майды өзүнчө куюп алдык. Ал эми мунун толтоосу даамдуу болгондугу үчүн өзүнчө идишке куйдук. Менин дагы толтоом көбүрөөк күйүп кетти. Сиздер мынчалык кылбай, эртерээк алганга аракет кылыңыздар.